Үйдү тазалоодо дайыма ар кандай химиялык каражаттарды колдонуу өпкөгө зыянын тийгизиши мүмкүн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Окумуштуулар 20 жыл бою 6236 адамдын ден соолугун иликтеп турушкан. Жыйынтыгында үй кожойкелери менен пол жуугуч аялдардын дем алуу органдары башкаларга салыштырмалуу тезирээк начарлап кеткени байкалган. Адистердин айтымында мындай көрүнүш көп жылдар бою чылым чеккен адамдарда кезигет. Идиш жуучу жана үй тазалоочу каражаттарды көп колдонгон үй кожойкелеринде астмага чалдыгуу тобокелчилиги 12,3%, пол жугучтардыкы 13,7%га көбөйгөн. Адистердин пикиринде химиялык каражаттарды колдонуп жаткан маалда зыянын тийгизбегени менен жылдар бою чогулуп отуруп ден соолукка чоң залалга алып келет. Идиштерди туура эмес жуу, анын ичинде сапатсыз жуучу каражаттарды колдонуу залалдуу шишик дартынын өнүгүшүнө алып келет. Бул тууралуу Кытай басылмалары жазып чыгышты. Айрым идиш аяк жуучу каражаттардын курамында формальдегид бар. Бул продуктунун сактоо мөөнөтүн узартуу үчүн кошулат. Бирок бул зат териге жана былжыр челге зыяндуу. Мындан тышкары, ал иммунитетке терс таасирин тийгизет жана рак шишигинин өнүгүшүнө салым кошот. Ошондой эле идиш аяктарды толугу менен кургамайынча шкафка салууга болбойт. Анткени нымдуулук ар кандай бактериялардын жайылышына пайдалуу чөйрө болуп саналат. Бул жыгач идиштерде колдонууда эң коркунучтуу деп айтылат маалыматта.